Үй издеп жатасыздарбы? Бизтерге азыр сатып жаткан үйлөрдүн эң мыкты, жакшы вариантын көрсөтөбүз анда. Баасы дагы сиздердин чөнтөгүңүздөргө бап, арзан баага чыгып калды. Мына ушул жердин баасына келе турсак, тондар 4 миллион сом бир аз кем бар, сүйлөшүү жол бар экен. Салыштырмалуу мына тоого караганда, башка жакта сатып жаткан үйлөргө чектери караганда, мына ушул жер тегиз жакшынакай жерде жайгашкан. Тугандар, мына ушул жердин аянтына келе турган болсок, жалпысы 8 сотик. Документтери тактана, өзүңөр көргөндөр эле. Келесиздер, үй, жер жаккан болсо, сразу сатып аласыздар. Агабыз сиздерге сразу өткөрүп берет. Эми мына ушул үйдүн узуну 15 метр, а туурасы 7,5 метр экен. Ичинде жалпысы 5 бөлмө бар. Баасы мен бир кайталап өтөйүн. 4 миллион сом бир аз кем бар, сүйлөшүү жол экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Кирип келгенде ушундай жакшынакай болгон 2 канаттуу жыга чечтерден кирип келет экенсиздер. Тондар негизи планировка менен жакшы салынган экен. Мына ар бир бөлмөлөр бир катар көрсөтө турган болсок, мына ушул жакта печка, анан мына арт жагында духовкасы бар экен. Кошуна комната кошо бир катар ысып кетет экен. Айнектери мондай жыга чайнектен болгон көрүп атасыздар. Анан жакшы жерине келип турса, отту жаккан болсоңуз, кышкысы мына ушул жерде бир канча бир 50-60 пляк бар экен. Ичине мына ушул жерде сууну коет экенсиз. Мына ушул типа Аристон сыяктуу кылып коюптур. Көрдүңүздөр. Эми ремонтторго келе турган болсок, тондар. Өзүңүздөр бир катар ремонт кылып аласыздар, карайсыздар. Бир катар переделка кылсаңыздар болот, же каласаңыздар ушундай кылып жашсаңыздар болот экен. Экинчи бөлмө, атеңер уктоончу бөлмөлөрдүн бири. Өздөрү көргөндөй эле потолокторун караңыздар. Сонун болгон потолокторду жакшынакай бүтүрүп коюптур. Мындай электро шештерден бери көрүп атасыздар мына ушул жакта. Охо, тондар. Дагы бир бөлмөлөрдүн бири. Бул жак менимче асты футбол болгон окшойт. Анда азыр көрөбүз. Мына ушул жакка да киребиз. Караңыздар. Бул жак зал. Көрдүңүзбү? Зал аябай кеңири. Эми агабыз өзүм жашайм ушул жерге деп ушул үйдү курган экен. Анан шартка байланыштуу азыр акча керек болуп сатууга, продажага коюп атат, көрдүңүздөр. Биз азыр Ош шаарына караштуу Каратай айылында турабыз. Каратай айылынын эле башталышында шаардан келетканда оң жака бурулуп эле кирип келет экенсиздер, көрдүңүздөр. Ал Ош Алай трасса жолун көрүп атасыздарбы? Мына ушул жерден ошол жолго чейин сиздер примерно бир 7 мүнөттөргө жетпей эле пешком мындай эле басып барат экенсиздер. Жолдар да жакшы экен, жолдоруна да жакшынакай кылып шагылдарды тегиз кылып төшөп койгон экен. Эми бул жерге келе турган болсок, караңыздар туугандар, мына коншуша үйлөрдү көрүп атасыздар. Сиздер да ушундай жашап калсаңыздар, бактырактар дегенсиздер, ушул жерди жашыл зонага айлантып койсоңуздар болот экен. Мына жерге тапчандарды коюп, маза кылып жашайт экенсиздер. Туугандар, бул жерге свет келген, суу келген. Өздөрү көргөндөй эле мына кошуналар бардыгы жерлерди чугутуп, сууну чыгарып алат. Суу бул жерден элесин айтымы боюнча 60 метр чукурсаңыздар суу чыгат экен, көрдүңүздөр. Электр штеттер менен баары светтин келгенин ана турганда көрүп атасыздар, туугандар. Көрдүңүздөр. Эми достор, кимде ким Ош шаарына караштуу Каратай айылынын тегиз жеринен ушундай даяр жашоого ыңгайлуу жери дагы 8 сотик. Ушул жерде алам деп жүргөн достор болгон болсо, чек үй издеп аткандар болсо, мына ушул видеону бөлүшүп койсоңуздар болот экен. Өтө жакшы варианттардын бири. Арттарынан ушундай жакшынакай фундамент кылып коюптур. Бул тосмолордун бири. Мен үйдүн артында мындай көрсөтүп коеюн, туугандар, көрүңүздөр. Мынакей. Охо. Анан ал жерде вышканы көрүп атасыздарбы, туугандар? Ошол вышкага ушул үйдөн примерно бир 10 мүнөт жүргөн болсоңуздар, сиздер мектеп менен балдар бакчасынан жетип барат экенсиздер. Жакшы экен, ал жагы да жакын экен, жакшы экен. Үй эми жолго келип эсептелгенде мына ушул жерден түз жол өткөн экен. Биринчи линияга жакын экен, көрүп атасыздар. Анан жолдон дагы мына ушул жака 3 метрби, 4 метр калтырып, жакшынакай мына фундамент куюп коюптур. Кийин соң мына ушул жол асфальт алып калган болсо, жылдырып отурбайын деп. Достор, Оку Кеч каналына катталабыз. Кыргызстандагы жагымдуу, кыймылсыз мүлктөрдү биз силерге жардама кылып берип турабыз. Кызмат болсо кайрылып өтөр, телефон номерлери көрсөтүлгөн. Бул үйдөн дагы толук маалымат алам десеңиздер, мен азыр агабыздын телефон номерлерин жазып коем, өзү менен байланышка чыксаңыздар болот. Бул көчө Центральный Ош Алай көчөсү. Эгерде сиздер Ош шаарынан келе жатканда Каратайдын башталышынан мына ушул жерде заправка бар. Кагына чайканасынан өткөндө мына жолдун оң жагында мына бир жакшынакай болгон здание ачылып атат экен. Сол жакта мына ушул жерде контейнер бар. Мына Еврозавод аренда аласыздар да, мына ушул көчө менен примерно бир 5 мүнөт жүргөн болсоңуздар, сатып жаткан жер үйгө туш болот экенсиздер. Өздөрү көргөндөй эле мына ушул жактан келсеңиздер, Алай, Чоң Алайдан келсеңиздер, мына Каратай айылынын бүтө беришинен сиздер сол жака буруп каласыздар. Эми туугандар, мына ушул жактагы Чоң Алай, Алайда жашаган туугандар сиздер үчүн мына ушул жер жакшы мүмкүнчүлүк. Оштон келет, мына үйүңүздөргө келесиздер. Эгерде Алайдан келетканда болсо, силерге өтө жакшы экен. Каласаңыздар шаарга бир 18 километрге жетпегенде түшүп барат экенсиздер, достор. Ушул видеону максимально жер үй аламын деп аткан туугандарга бөлүшүп коюңуздар. Анан Оку Кеч каналга катталганды унутпаңыздар.